Жылына 2 рет өткөрүлүшү күчүрмөн даярдык планынын негизинде аскердик артиллериялык бөлүкчөлөрдүн батареялык тактикалык машыгуусу 30-630 аскер бөлүгүнүн машыгуу таласында өткөрүлдү. Машыгууга Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлери жана мамлекеттик чек ара кызматынын артиллериялык бөлүкчөлөрүнүн жыйыны катышты. Командирлердин, жоокерлердин билимин жана практикалык түрдө машыгуулардын деңгээлин бийиктетиш, анан быйылкы жылдын талаа жыйынында өзгөчөлөрү мамлекет аскер бөлүктөрүнүн артиллерия бөлүкчөлөрү менен жана курактаг аскерлердин артиллерия бөлүктөрү жана бөлүкчөлөрү менен бир машыгуу өткөзүп, артиллерия чек ара кызматы болобу, курактаг аскерлердин артиллеристтери болобу, алар бир тилде сүйлөш керек. Окуу методикасы бир болуш керек. Машыгуунун сценарийи боюнча 300гө жакын куралчан топ Бели Илчек ашуусу аркылуу чек араны кесип өтүшкөн. Алар алгач Баткендин Бужум айылындагы аскер бөлүгүнүн кампасын басып алууну пландашып, андан ары террордук чабуул уюштурууну көздөшкөн. Бирок жоокерлер тарабынан душмандын тобу жок кылынган. Биз 36-86 аскер бөлүгүнүн Минарс батареясы Баткен областында Бели Илчек ашуусунан мыйзамсыз куралданган түзүмдөр Баткен шаарын басып алуу максатында келаткан душмандарды бизге жогоруда коюлган тапшырмалардын негизинде 103-104 бутаны ок атуу заттары менен жок кылдык. Бул сыяктуу машыгуулар жоокерлердин күчүрмөн даярдыгын жогорулатууга ролу чоң экендигин мекен коргоочулар айтышууда. Анткени машыгуу чыныгы согуштан да кыйын экендигин аскер адамдары жакшы билишет. Аскердик артиллериялык бөлүкчөлөрдүн батареялык тактикалык машыгуусу мекен коопсуздугу үчүн көрүлүп жаткан аракеттердин бири. Кыргызстандын элинин коопсуздугу, тынчтыкта жашаш үчүн бул жерде күчүрмөн даярдыкты өркүндөтүү максатында даярдыктарды көрдүк. Биз дагы көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Курактагы аскерлер ушу артиллериялык жыйын боюнча башкы курактагы аскердин башчылары тарабынан уюштурулган. Ушул жерге келип өзүбүздүн күчүрмөн даярдыктарыбызды өркүндөтүп, жогорку деңгээлде аткардык. Тактикалык машыгуу 2 этапта өткөрүлүп, теориялык жана практикалык негизде күчүрмөн ок атуу иш-чаралары уюштурулган. Аскерлер күчүрмөн машыгууда душман мизин кайтарууга коюлган талаптарды аткарышып, артиллериялык жөндөмдөрүн жогорулатышты. Жалпысынан жоокерлердин даярдыгы канааттандырарлык деп табылды. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.